Бүгүнкү жасалган жол эртеңки күнү кайрадан ремонт требовать этип атат. Мурунку министрлердин шалакылыгы, ошо сапатка көңүл бурбагандыгы, ямышны ремонт кылганга да болбой калды шаардын иштери. Мына мен шаарды башкарган мезгилде бир плотный кылып Шакирова көчөсүн кеңейттик, Урка Салиева көчөсүн кичине жасадык местный бюджеттен. Бирок эми ал местный бюджет эсептелүүдө. Ал бардык жолду жасаганга биздин ал жерде шаардык бюджеттин мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн мына сиздер Минтранс ошол жерде мен түшүнүп турам, барды 57-60 километрди бир күндө, бир жылда жасап койгула дебейм. Кайтабы 4-5 километрден жасап койсоңуздар болот да, 4-5 километрден. Ошондой сиздердин ишиңиздер кичине көрүп, түштүктүн эли кичине рахмат айта баштайт го. Мына Ош шаарында жол оңдола баштаптыр деп. А сиздер мына канча километр жол бар экенин билбей турасыздар. Быйыл кандай пландар Ош шаары боюнча? Канча километр жол жасайсыңар? Азыр титул боюнча жанагы Т-образныйдагы жол кирген, ал эми калган жолдор боюнча азыр капиталдык салымдар боюнча тизме бекилек. Ошол жерден карап туруп бизге кошумча маалымат берели. Давай мындай кылгыла, Бактыбек Сөнбөч, мен мына фракциянын отурумунан чечимге да киргизип, быйыл ошол жердеги мына Мамыров, Калинин көчөлөрү бар, Ош шаарынан өткөн. Бүгүн мына Ош шаарынын Алишер Абдуллаевич айткандай Тыдан кире берчү эле эмес, шаардын ичинен эгер өзүңүздөр барып аралап ошо шаардан гостиницадан чыгып аэропортко жөнөйүн деп калсаңар, бир 2 саат мурун чыкпасаңыз кеч каласыз. Ошол жерде 3-4 километр болгон аралыгы. Ошон үчүн мына биз бүт сунуштарды берип атабыз. Ошол жерде кээ бирки жолдорду односторонний кылып ача турган, болгону 2 километр, 3 километр жолдор. Ошону ачып жасап койсоңуздар, ошол бир чоң шаарда көйгөй чечилип калат. Мына ошол жерге бардыгы урматтуу президентибиз барып атат, төрага барып атат, Акылбек Сөймүштөр барып атат. Эми конечно баягы чоңдор барганда жолду тазалап, аштыртып коебуз. А бирок мындай карапайым эл жүргөндө аябай кыйын болуп калып атат да. Мына быйыл пландарга киргизиңиздер. Мына биз да фракциянын чечимине мен урматтуу депутаттардан суранам, ушуну киргизип туруп, быйыл Ош шаарына бир 4-5 километр болсо да жол жасап бербесеңиздер, көйгөй өтө оор болуп калды. Мына мен билгенден күтүп жүргөнбүз, ачыгын айтайын. Şu Kıtay grantın jarımın Oş şаарына bölünөт деп айтылып келген. Целый премьер-министр элдин астында, мына телевидение, интернетке кирсеңиздер, Абылгазиевдин убагында айтылган, элге убада берилип калган, ушу грант жакын арада келет, Ош шаарынын ичиндеги жолдор башталат деп. Мына азыр бир тиын бөлүнбөй калып кетти мына. Биз эми бөлүнбөшүбүз керек. Түштүк, түндүк же башка бир область болуп, бирок кээ бирки жасалган жерлерге барсаң, аябай сүйүнүп атабыз мына жолдордун оңголгонун көрүп. Өнүккөн мамлекет, экономикасы күчтүү мамлекет, экономикасы күчтүү шаар дей турган болсок, биринчи жолдон башташыбыз керек да. Мына азыр мен жакшы мына 2,5 эсе көп акчалар калып атат. Бул бардыгы мамлекетте жакшы болуп аткан иштер. Бирок ошол эле мезгилде мына азыр Кундуз Кошалович айткандай ыйлай турган акыбалдар бар. Бүгүнкү жасалган жол эртеңки күнү кайрадан ремонт требовать этип атат. Бул сиздердин министрлигиңизден, эми азыркы келген министр же сиздерге тиешелүү эмес болушту. Мурунку министрлердин шалакылыгы, ошо сапатка көңүл бурбагандыгы, ошо алып келген битумдардын качествосунун начарлыгы, бардыгын ошону карабаган көзөмөлдөөчү жетекчилердин акыбалынан ошондой жолдор бүгүн жаман акыбалга түшүп болуп калды да. Эми сиздердин ишиңиздерге мен ийгилик каалайм. Жаш, жаңы жетекчилер келди. Түшүнөм, аткаруу бийлигинде иш оор, сүйлөп коюш оңой, бирок кылган ишке адамга иш оор болот. Бирок ошо оор түйшүктүү ишти дайыма берилип жасасаңар, миллиондогон акчалар бөлүнүп атат. Өзүңөрдүн акчаңарга, өзүңөр семейный бюджетке күйгөндөй күйсөңөр, ошондо кичине ишибиз алдыга жылат, эл рахмат айта баштайт. Мына Ош шаары боюнча азыр бүгүн барып министр менен отуруп сүйлөшүп өзүңөр. Биз да мына ойлойм чечимге киргизебиз деп. Буну карап койбосоңор бүгүн оор. Мына Т кесилишин бир топ биздин коллегалар көтөрүлүп атат. Мына местный бюджеттен кичинеден акча берилип атат, 20 миллион, 30 миллион. Бирок ал эчтекеге жетпейт. Буга мамлекет көңүл буруш керек.
буга конкретный проектке биз сунуштарды бергенбиз ошол жерде. Кандай кылганда жакшы боло турган. Буга өтө чоң акча кетет. Буну Минтранс силерге колго алып туруп жасабасаңыздар, ал местный власть менен ал бүтпөйт да. Макулбу ушуну полный мына министр дагы барып келиптир, кече биздин коллегалар мен соцсеттен көрүп калып сүйүндү. Ушуну бир жакшы проект даярдап алып баштабасаңыздар болбойт. Анан ал айла жоктун иши. Айыл өкмөт мэриянын кылган бул айла жок, баягы кичине пробканын тыгыны азайтып туруп разгрузка кылалы деп айла жоктон баштап атышат эл өзү. Буну мамлекет колго албасак болбойт дагы бир жолу. Ушул мына Мамыров, Калинин көчөлөрүн жазып алдык. Жазып алдык. Анан быйылкыга сөз кириңиздер. Минфиндин өкүлдөрү